Assalamu alaikum barыңarga. Gelip oynup birinciden kaçışkanыңарга çoğun rahmat barыңар. Nede 8 komanda var. 8 komandaga çoğun rahmat. Şunçalık har bir oyundu kалтырбай gelip kaçış бергениңерге. Анан разычылык каты. Биздин эң старик аксакалыбыз даже бизге кошулуп ушу өзүнүн балдарына кошулуп ойногон Алмаз акеге разычылык каты менен. Алмаз аке эң аксакалыбыз силерге кошулуп ойногон. Андан кийин үй бүлөнү эркек киши башкарат да. Футболду судья башкарат. Башында өзүбүздөн дагы судья коюп көрдүк. Өзүңөр деле көрдүңөр. Кандай ызы-чызы болгонун, түшүнбөгөнүн. Анан Савел укабыз өтө капилдигин полный финалга дейин алган. Кудай буйрса жакшы өткөрүп берди. Ушу Савел укабызга эң жакшы судья болгон үчүн ыраазычылык каты менен. Андан кийин ыраазычылык каты менен 1-майдын футболисттерине, элине чоң кызмат кылганы үчүн Базаркургон лигасында дагы өтө чоң аракет болгон. Мынерде Адисака күбө, мынерде дагы ошоңо аралашып жүргөн балдар күбө. Даже мен кайтып жүргөн жеримен мени кайтарган бала да. Анан но лиганы дагы, bundan мурунку лигаларга дагы любой жерде айта алам, анын мээнети чоң. 1-майдын кызматы үчүн өтө чоң бул баланын мээнетичи. Базаркургон лиганын чемпион болгондугу үчүн ham өтө чоң. Любой жерде айта алам. Даже доказательством да бар да. Эмне болуп, кандай кыйынчылыктардан өткөн бала үчүн бул Нуртилек укабыз. Андан кийин биздин аксакалыбыз бул волейбол, футбол, спорттун любой нерсесинде, даже улакка барбам кыйкырып турган Адисакабызга сөз берсек, бул мындай элдердин арасында авторитети жоктур, бирок спорт боюнча өтө чоң. Адисакабызга сөз берейли. Assalamu alaikum. Спортсмендер. Бул лига башталганда көп жыл болду. Анча-мынча балдар ошондо үйүнөн чыкпаган балдар мына чоңоюп, Кудайым өмүр берип кошулуп калдыңар. Дагы улана берсин бул бар жоңо ден соолук, өмүр тилейм, уруш, талаш бар жок спортто болот. Коледан чыккандан сразу эсиңерден чыгып бир туугандай болуп. Бар жок берген футбол ойногону келет. Сахнага ырдаган чыгат дегендей ар местасы бар. Ушу лиганы өткөрүп берген ушу акелериңерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Биз эми аралашып проблема семья чоңоюп келе албадык. Бирок эмеге аркага кайтпайбыз. Мындан кийин дагы колдоо болсо дурус турат, бар жокко барып беребиз силер үчүн, спортсмендер. Анын үчүн бизди уят кылбай, бири-бириң менен талашпай, тынч өттү деп атат. Кудайга шүгүр. Самый главный травма болуптур. Ошо мындан кийин дагы ийгилик келип берген, ошо алтындай убактыңарды бөлүп ойноп берген силерге чоң рахмат. Ден соолукта болгула. Мындан кийин дагы күчтүү районный лигада бирди алыш Кудайым насип кылсын. Ийгилик ошо. Андан кийин эң жаш бир эле жолу эмес, 2 жолу депутат болуп аткан, эң главный голос менен, эң көп голос менен өткөн биздин келечегибиздей көрүнүп аткан Дурус акабызга сөз берейли. Айылдык депутат. Рахмат мынакей Канбек, рахмат ушу оюнду уюштуруп, мына жаштардын ынтымагын түзүп, мына укаларым силерге дагы чоң ийгиликтер, алда койгон ой максатыңарга жеткиле. Ушу 1-майдын атын дүйнө жүзүнө жаңыраткан жаштардан болгула. Биз силер менен сыймыктанабыз. Мына өткөндө жакшы ойын немелерди уюштурушту мына ушулар. Канбек, мына Санжар, ушу Чуркап, Нуртилек, ушуларга рахмат. Дайыма ушу ынтымакчылыгыбыз үзүлбөсүн. Только 1-май алга. Рахмат. Коргон боюнча быйыл эле эмес, былтыр эле эмес, көп жылдан бери спорт боюнча, именно футбол боюнча мен эсамын топ тепкенден бери Кубан ака футболду жетектейт, сүздөр. Кубан аканын аркасынан канча деген футболисттер чыккан. Любой жерде айтсаң, Кубан аканы баары тааныйт, сыйлайт. Андан кийин Кубан акага сөз берип, Кубан ака жыйынтыктасын, андан кийин сыйлыктар тапшырайлы. Assalamu alaikum, урматтуу ердештер, укаларым.
Мен аябай сүйүнүп атам, ошо кече Каныбеков укуп ака эртең жыйынтыктайбыз дегенден атайын убактымды бөлүп келдим силерге. Эми силер үчүн сөзсүз убактымды бөлөм. Себеби 1 майдын кулунубуз баардыгыбыз. Мына Дурус Меникан болот, экөөбүздүн атабыз бир тууган. Ошого эмне дейбиз укаларым? Туугандар, мен силерди аябай лигаңарды 1-2 жолу келип көрдүм. Алдыга кыйла эле өсүп калыпсыңар. Лигадагы аябай силерге күч кубат берди, мотивация берди. Көңүңөр стимул алдыңар ойноп аткан балдардан. Эми Базыр Коргондун кулундары эле ойноду да бар жактан, ажак бир жактан. Легионер болуп, легионер деген эми сөздү баарыңар түшүнөсүңөр. 1 майдын кулуну легионер болбоду, башка жактан өзүнүн райондо башка жактын айылдарынан келгендер легионер болуп эсептелинди. Эми аны эмне себептен легионерди алып келишет? Себеби ушуну көрүп өссүн депчи. Мен өткөндө 1-2 жолу келип оюнуңарды көрдүм. Жылыш бар да. Мен аябай сүйүндүм. Жылыш бар. Көп жылдан бери 1 май давай чыккыла деп көп 10 жыл мен өзү жетектегениме 30 жыл болуп калды футболдо район боюнча. 20 жылда да бир адистерге айтып жүрдүм, давай аракет кылгыла, нары бери дедим, акыры жакшы жыйынтык чыкпады. Кече былтыр аябай таң калыштык мына да былтыр. Дүп этерге чыгып калдыңар. Мен аябай сүйүндүм анан аракет кылдым силерге. Менен баягы футзалдын өкүлү катары Жалал Абад областı боюнча. Силер бар жерде реально карап отурдум да, жүрөгүмөн балет кылдым. Кудайга шүгүр, Алла Таала силерге насип эткен экен, биринчини алдыңар. Райондун азыркы күндө данный чемпион силерсиңер 1 майда. Эми Кудай кааласа дагы азыр силерге кичине маалыматка айтып койсом, азыр 30+ болот. Эртең уже биринчи тур эмеси башталат, уже Орозодо токтоп турдум. Орозодо ким башталат, эртең башталат. 30+, суббота күнү 45+. Алар уже 8-чи турга келип калды, аксакалдарды. Анан бүткөндөн кийин анан 1-2 ай эс алдырып туруп, анан кийин быйыл сәл эртерээк баштайбыз чемпионатты. Быйыл уже башкача болот. Базаркон районунун чемпионатычы. Жогорку деңгээлде өтөт. Быйыл уже 2-чи жыл өтүп атат. Ошого аябай жакшы барган сайын, жылдан жылга сайын Кудай кааласа жакшы алдыга жылдырабыз Кудай кааласа спортту, футзалды. Анан Кудай кааласа Советскийге спорт комплекс салынып калса дагы чоң резиновый поле болот. Мамлекеттик деңгээлде поле түшөт Кудай кааласа. Ал жерге да аракет кылып атабыз. Кудай кааласа Кудайым ал жерге курултайга адам даярдап жибергем. Барып сүйлөдү ошол жерде. Только биздин вопросту гана сүйлөдү. Аксакалга айткам. Башка вопрос айтпаңыз. Мага суу чыгаш керек, дурус чыгаш керек. Аны мамлекет деңгээлде кылат. Аны только курултай менен окончание кылган үчүн дедим, курултай менен окончание кылган. Калмурат Ажы деген киши, аны жаштар Советскийдин жаштары, Базар Коргондун районунун жаштары бар, ошолорго айткам, ошо только ошону шайлайсың, ошо барып Кудай кааласа барып сүйлөп келдим. Эми ал жыйынтыгы берет Кудай кааласа. Азыр мен чоң адамдар менен сүйлөшүп атам, аны Кудай кааласа спорт комплекс түшүп калса Советский. Советский центральный жерде эми, Советскийдин стадиону бар, кызметтин алдында ошол жерге пландаштырып атабыз. Бул жактан, то жактан келет, ал мына жагы Сейилгундан келет, өзүңөр жакшы билесиңер. Бар жактан район тармактайт да, ошол жерде центральный болот, стадион болот Кудай кааласа. Ал эми наркы жылдарга болуп калат Кудай кааласа. Эми укаларым аябай жакшы болду оюнуңар. Самгылан чырсыз болду оюнуңар. Ушуга басым жасагыла. Өзүңөр көрүп атасыңар. Тартип бар жерде оюн болот. Кече 30+төн кыздар театр учту, өзүңөр жакшы билесиңер. Анан кече жакында 91 да кичине эме кыла коюп, бирөөнүн мойнун кармай коюп, ал игрок бир жолу лигадан четтетим, ойнобой турган болду. 91 ойнойт. Акыркы эскертүү менен ойнойт 91-чи команда. Ошон үчүн биринчи очередь мен силерге тартипти айтып кетерим. Тартибиңерди карап, эмоция алдырбай, азыр Адис укам айтып кеткендей, стадиондун ичинде мамиле, сыртта мамиледе болуу, дос, чар болуу эле. 1 майды уят кылбай, Кудай кааласа 1 май жакшы ийгиликтерге жетишет деген ойдомун. Но бул лига уже кичине уже алдыга умтулдуңар деген ойдон. Бир шаг алдыга жылдыңар да Кудай кааласа. Мурун мындайраак турсаңар уже бир шаг ичиңерден көп игроктор, жакшы игроктор чыгып атты. Мен баардыгын 10-чу класстын балдары бар экен, жакшы ойногон. Баарын сураштырып отурдум. Мына кандай десем, уже жылыш бар да өзүбүздүн балдарданчы. 1 майда. Өткөндө дагы көрүп билесиңер өзүңөр да. Лучший игрокту 1 майга койдум, а? Ошо бала каякта, Марспу кимден? Марсель, ал Бишкекте турат өзү. 1 майдын О, 1 май тазда.
Экинчи берке экинчи эмен дагы ушу силер көргөн баягы жигиткечи Баткенов болобу, Мухаммедке. Ошого болсо Кудай кааласа мен ойлойм силерден мындан кийин дагы 1-2 айдан кийин чемпионат болот Базаркондо. Ошол жерге дагы 1 май ойнойт деген ойдомун. Дурус. Өзүңөр личный контроль кылып, балдардын башын бириктирип, жаштарды. Каныбек, түшүнүңөрбү? Адис жакшы кылып команданы уюштуруп чыгаргыла, Кудай кааласа. Жакшы кылып жогорку деңгээлде кылып чыгарсаңар, Кудай кааласа биз поддержка беребиз. Ой жагынан поддержка беребиз, Кудай кааласа. Ошого экинчиден мына Каныбек уюштуруп атыптыр экен. Каныбекке чоң рахмат. Ушундай балдардын башын бириктирип, ушу райондо бул деңгээлге чыгарганда 1 майда ичинде бул аракет да бул. Ийгиликтерге жакшы жетели деген эле маани да бул азыр өткөрүп атканычы. Мына уже жакшы болду азыр. Кыйла уже эме болуп калган уже үйрөнүп, бири-бириңерди түшүнүп, оюнга уже эме бар да уже Кудай кааласа. Кичине жылыш бар да. Каныбек сага чоң рахмат айткам. Ушундай менен жазбагыла, ушундай жаштарды, үкөлөрүбүздү, балдарды башын бириктирип, ушундай кылып садага кылып иштерди кылсаңар, ушундай иштерди Алла Таала өзү колдойт. Алла Таала баардык эмеңерге нур чачып турат, Кудай кааласа. Ушундай көңүл баардыгыңар бир болсоңор, уру болуп бөлүнбөй. Мен өткөндө келип эме урчение алып кеткенмин стадиондо. Ушундай айткан элем. Өзүңөр ошо жаштарды айтты, бизде 1 майда уже уру болуп бөлүнбөй. Самгыланы жаштар баарына башыңарды бириктирип алып, аксакалдар эми ары бери боло берсин. Силер жаштар бир болушуңар керек да, Кудай кааласа. Эме эмне болду стадион? Жер ажыратма. Стадионду баштадык. 1 Азыр ошо трансформация боюнча иштер жүрүүдө. Ошону аракет кылып жакшы, мына стадиондо жакшы, жоктон көрө жогору да бу дагы. Мен кайерде ойнойсуңар, Каныбек десем, кече бу жерде ойнойбуз деди. Берге келип кеткен да мен, ачылганда эми көп келген берге. Ошон үчүн жакшы, закрытый стадион кылып, заманбап кылып салыш керек, аракет кылыш керек. Инвесторлор бар. Инвесторлорду сүйлөш керек. Азыр силер эмнеңер экен азыр чуркап инвесторго аз багып жатышат. Башка нерсенин кереги жок. Баягында нар жак бер жакта аны уже мамлекет деңгээлде чече турган нерсе. А жаштарга азыр стадион салганга аракет кылыш керек. Жер алып бериш керек. Онун аркы Түткатарда жер сүйлөнүп атты эле кошо. Ошонун ошо мамлекеттен муниципалдык алып атабыз. Жаштар менен колду көбөйтүп, кол койдуруп, эптеп ушу закрытый стадион 1 майга куруш керек да, заманбап кылып туруп. Заманбап кылып туруп, инвесторлорду тартып келип, каттарды жолдоп, Кудай сүйлөшөбүз дагы. Эме болсо азыр Жалал Абад бир департамент менен сүйлөшүп атам мен дагы. Мына спорт комплексичи. Ошондой эме сүйлөшүп аткан болсок, ошол жерге дагы 1 майга бир заманбап кылып туруп, жакшы кылып салышы керек да, жакшы адамдар бар Кудай кааласа. Ошол жерге жакшы кылып салбаса заманбап кылып туруп, өтө чоң утуш болот да, ушу жаштарга Кудай кааласа. Булар азыр баардык 1 майдын кулу булар. Бирөкөсү бар, основной. Негизи 1 май. Негизи 1 май. 90%, 95%. Көпчүлүк экен мындайча айтканда. Аябай эме кызыгуу көп экен футболгочу. Барган сайын уже жаштарды көбүрөөк тартыш керек да, школьниктерди тартыш керек. Ошого мотивация кылыш керек. Ушундай эмелерди каны көбүрөөк уюштуруш керек да. Лигаларды көбүрөөк уюштуруп, аны лигага эч ким урушпайт. Эч ким укугу жок эме кылганчы, запрет эткени. Көргүлө. Кылып мына азыр экилеген эледен кылсаң өтө жакшы. Самыланын ишти таргылбаш керек да, балдарга болушунча барган коюш керек, жаштаргачы. Баардыгына бир муштум болуп туруп, эме кылып, эмесеңер мага нары бери кылсаң, мен да призовый фондко жакшы акча саят берем. Айылга 1 май. Сонда уюштурганыңарды токтотуп болот. Айтыңыз. Жана Кубанак айтып кетти го жогоруда 30+, 45+ лига өтүп атат деп. Биз кое албадык да команда 30+га делечи. Неге 30 жаштан өткөндөн кийин спортсмендер таштап берип атабыз да. Ошон үчүн таштап ойносоңор, азыр эми 45+га кошула элсек 45ке чыга элекпиз. 45+ту футболист болуп калдык да бизчи. Ага бара элсек биз чыга элекпиз. Алмазака чыккан жалгыз өзү, көбү таштап үрген. Ошон үчүн Кубанак жогоруда айтып кетти, лигалар өтүп атат деп. Бул лигалар мындан ары өрчүшү мүмкүн, аркага кетпейт да. Ошон үчүн кичине ойноп туруп, эми болду, жаш өттү, анан ойнодук го дебестен ден соолук үчүн деле кыймылда ойноп тура берели. Ушундай 30+, 45+га да команда коелу, Базаркон өтүп атат, мына бизде жок да айылдан. Тилектер бар, азыр чуркай албайбыз да, тилегибиз бар, ойной албайбыз да. 3-4 жыл муну ойноп жүрчү элек. Ошого жаштардын эле лигасына команда койбой 30+га дагы карыдык деп, азыр 96-лар
30'a çıkıp da sonra 20 yıl çıkarsın arada taştabay işine gerek de şu sizlerge şeyin aparıyorsunuz. 30'ga чыгаtanlar var уже. Самыйлан эменен эмес кетти да. Вот оюнду токтотуп коюунун негизги эмеси стадион болушу. Булар кайда ойнойт? Эмне суук болсо кышында. Анан дагы стадион дагы чачап калыптыр да. Мен эл үчүн салгам 2012-жылчы. Соттошуп атканда эми ошо Базаркон районунда мен салгам биринчи. Эл үчүн, жаштарга деп салгам футболду. Ошондо открыт салгам. Бирок газон дагы өтө жакшы газон. Аны газон эми көп болуп калды. Бул өтө кооптуу да азырчы. Ойногону өтө кооптуу. Ошо Кудай калса дурус аракет кылып, укаларым баардык туугандарыбыз аракет кылып, баардык биргеликте эмелеш керек. Көп түшсө көл болот дейт. Аракетти күчөтүш керек сагылар. Рахмат баардыгыңарга. Кудай калганда Ыраазычылыкка 2025-жылдын январь айынан баштап өткөрүлүп аткан спорттук кичи футбол боюнча 1-май лигасынын 98 жылы командасы катышкандыгы үчүн. Ким бар? Кызбектарлык бала ким эле атың? Жок, Берке. Бекзат. Жок, Бекзат эмес. Неме 98-лерде ойноп кетти го. Мына. Анда биягын сразу эле окуп кетели, түшүндүңөр, э? Андан кийин ыраазычылык кат менен Илбирс командасы. Кийинкиде илешесиңер. Ошондой эле ыраазычылык кат менен жаштар 2009-жылкылар. Алмады экен балдар. Ошондой эле ыраазычылык кат Реал 96 дейт. Реал Мадридти же Реал Сосидад. Реалдын таңечти. Мен Реалмын, билесиңби? 45те Реал бар да команда. Эң мыкты ардак грамота менен эң жакшы баратар экен, орусча айта берели. Эсенжанов Шабдан, лидер 96 дейт. Сөзгө тататгандар жокпу? Татырым да, жакын келип татырды. Ошондой эле грамота менен эң көп гол киргизген Кадырбек уулу Элдиярды 27 гол. Ошондой грамота менен Канатбек уулу Нурелес 96 дейт. Мыкты заштык, Эң коргоочу. Күчтүү балдарды алып келипсиңер го, Ушул лигада жыйынтыкталыптыр, эми местага келди өчүрүт. 4-чү место Жаш Мун дейт. Анан Урус акелердин отдельный bundan сырткары кошумчасы. Ооба, конверттен сырткары. Эй, молодец, сатып алган экен да булар, а? 3-чү орун 2002-жылкылар. Өтө берле. Мен атыман. Молодец. Алла, эмне отура койсоңор. Сен отура го, балдар. Отур. Дека кире отур.
Görünüyor bak yapsan. Екінші орын 96 жылғы балдар екен. На, Нуры. Ну мен атман. Молодец. Красавчик. Сан алтын участиеде мақтайын болсам чемпион Birinci орын Real 96 дейді. Лидер 96. Шалдан, мен атман. Şaltan gel. Kubuk da gel. Gel anda balдар, бияқта 1 минут қарап болар. Біріншіден бардыңарды ушу участиямен құттықтаймын. Мен 96-ны ойлопмун. Ақсақалдар бұл илешпей участияға рахмат алса, булар башы призовый фотоға эмеге аз қалыпты да булар. Утуп кетишке дагычы. Ошого кимде сөз бар сүйлөйтүн кабыл тилектер барбы эмеке Кане укабызга жаштардан? Сүйлөсөңөр сүйлө, анан Сүйлөп кабыл тилек айтып бол, анан дуа кылайлы. Алып берейин ошо. Эмне? Спорт комитетин өткөрүп берейин. Футболду кылмы? Все, анда сөз жок болсо анда айтып көрөлү сөздү. Сөз айтам. Неме балдар мына жерде жаштар билесиңер, Алмаз акелер бар. Көп жылдан бери ушу футболду жетекте уюштуруп, Кызылакчабарга барып ойнойт элек, бийим берге түштү, өзүбүз лига кылып ойноп жүрдүк, бу жерде аш жеп, билесиңер. Анан кичине тириликтин айынан жаш өтүп калганга аралаша албай калдык. Ошого бүгүндөн баштап мына Каныбек укабызга ушу менен өткөрүп берсек, өзү буга чейин деле кылып аткан мындай. Официально фото кылып, монеке ушу Каныбек футболду. Анда бир кол чаап койлу анда. Анда Омин. Бардык ушу фотого, дуага баарын кошуп кетейин анда баардыгына. Силердин убактыңарды албайын. Мына балдар тердеп калды, шамалдап калбагыла спортсмендер. Үйүңөргө ысык жерге барып, эсен аман барып, отура турган жерге барса да отуруп, сүйлөшүп, Кудай кылса эсен аман жетип алалы. Алла таала баардыгыбызга барака пайыз берсин. Ушул жерде турган баардык мына кол жайып тургандарга, баардыгыңарга чын ден соолук, узун өмүр, ата-энеңер менен, бир туугандарыңар менен, бала чакаңар менен бактылуу болгула. Эч жамандык көрбөйлү. Асман менен жердин ортосуна келе турган баракат байыздардан Алла таала өз сактасын. Ошондой эле 1-май элине пут кирсин. Алла таала нуру чачырап турсун, спорт жагынан, баардык жактан ушу нур чачырап турсун. Өзү колдоп, Кудай калса, жакшы ийгиттерге жетишели. Анан мынакей азыр эле көп болуп баардыгыбыз отурабыз. Мынакей укабыз Каныбекте Адис укам өзү өткөрүп берип атат. Өз каалоо менен да. Өз каалоо мен милициям сурап коюш керек. Өз каалоосу менен өткөрүп берип атат мына Каныбекке. Каныбекке эмне дейбиз? Биринчиден чын ден соолук. Бу түйшүк өтө оор. 1-май түшү. Эмне Кудай калса мен Каныбектен көп нерсени сурап турам. Начар иш кетип атса да өзү сурап турат Кудай калса. Өтө оор, өтө татаал. Көпчүлүктүн иши өтө оор. Мындай силер ар кимиңер мындай эмете элексиңер да. Мындай кылса болот экен, тигине кылса болот экен десеңер, бирок Каныбекке өтө түйшүктүү иш. Ошо түйшүктүү ишинде чын ден соолук каалайм. Ушу 1-май элинин, жаштардын Кудай калса жүгүн жеңил көтөрүп, ар дайым жакшы иш-чараларга Кудай калса, район деңгээлинде өтүп аткан иш-чараларга дагы Алла таала насип этип, алдыда боло турган жакшы чемпионаттар келип атат. Болот жакында Базаркан район чемпионат. Ошол жерге дагы ушу жаштарды алып барып, 1-май командасын алып барып, ошол жерде дагы катышууну уюштуруп,
ынтымакта баардыгыңар менен чогуу биргеликте ушундай жакшы иш-чараларга жетектеп келе берсин. Кудай кааласа эч жамандык көрбөсүн, үй бүлөсү менен тынч болсун. Баардыгыңыздарга чоң рахмат үкөлөрүм. Ушундай эмеңерден жазбагыла, ушундай темпте жүрө бергиле. Анан эл депутатына айтып коеюн, Кудай кааласа дурус үкөм, давай аракет кылып, Кудай сага күч кубат берсин депутаттарга. Ушу негизги максат кылып өзүңөргө ушу закрытый стадионду тез арада ошо Кудай кааласа эл менен чогуу, жаштар менен чогуу өзүңөрдүн колуңардан келген акылыңарды жумшап, тажрыйбаңарды жумшап, тааныш билиштерди жумшап, ушу жаштар үчүн Базар Коргондо районундагы мына 1-май эл үчүн жакшы стадион, закрытый стадион куруп берет дегенге мен Кудай кааласа ишенем. И Алла Тааладан дагы дуа кылып турабыз, Кудай кааласа ушундай ишке ашыр. Жамаат баардыгыңарга рахмат. Тынч болгула, эч жамандык көрбөйлү укаларым, жакшылыктар гана ийгиликтерге жетип жүрө берели. Омун Аллах. Рахмат. Рахматжан, уақытыңызды бөліп.